Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакированын төрагалык астында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленуму болду. Нургүл Бакирова өз сөзүндө 2021-жыл сот тутуму үчүн эң маанилүү окуялардын бири Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын кабыл алынышы менен сот тутумунун ишин жөнгө салган мыйзамдардын жаңыланышы болгондугун, мыйзамдардын долбоорлору Кыргыз Республикасынын жаңы конституциянын нормаларына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан 30-октябрда кабыл алынгандыгын, мыйзамдарга Кыргыз Республикасынын президентинин колу коюлуп, 19-ноябрда расмий жарыялангандыгын жана жарыяланган күнүн баштап күчүнө кирип, бүгүнкү күнү колдонулуп башталгандыгын билдирди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жаңы редакциядагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык жана укук бузуулар жөнүндө кодекстерине жана аларды ишке киргизүү жөнүндө мыйзамдарга кол коюлду. Жаңы кодекстердин 2021-жылдын 1-декабрынан баштап ишке кириши күтүлүүдө. Алардын ишке кириши менен Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясынын иш жүктөмү жогорулашы мүмкүн. Кылмыш жазык иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашырууда соттук тажрыйбаны жаңы мыйзамдарга ылайык туура жолго салуу үчүн Жогорку соттун алдында жооптуу милдет турат. Жазык иштери боюнча соттук коллегия бул милдетти тиешелүү деңгээлде татыктуу аткара алат деп ишенемин. Мындан сырткары Жогорку соттун төрайымы коомчулук менен байланышты жакшыртуу максатында жасалып жаткан иштер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен байланыш, Жогорку сотто пресс-борбор уюштуруу маселелерине токтолду. Ошондой эле сот автоматташтырылган маалыматтык системасы менен кылмыштардын бирдиктүү реестри, автоматташтырылган маалыматтык системасын интеграциялоо иштери туурасында маалымат берди. Төрайым өз сөзүндө алдыда өлкөбүз үчүн маанилүү саясий өнөктүктү өткөрүү милдети тургандыгын, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо мезгилинде шайлоо процесси менен байланышкан талаш-тартыштарды сотто кароону туура уюштуруу үчүн зарыл болгон чаралар көрүлүп жаткандыгын билдирди. Пленум күн тартибиндеги 3 маселени карашты. Биринчи маселе боюнча кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттоо менен байланышкан талаштарды чечүүдө мыйзамдарды колдонуунун кээ бир маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомунун долбоору каралды. Бул боюнча негизги баяндаманы Жогорку соттун судьясы Нурсейит Арапбаев жасады. Ал эми кошумча баяндама менен Бишкек шаарынын административдик сотунун судьясы Анар Эгембердиева чыкты. Экинчи маселе соттун чечимин аткаруу мөөнөтүн жылдыруу, узартуу, аткаруу ыкмасын жана тартибин өзгөртүү тууралуу арыздарды кароо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын колдонуудагы айрым маселелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомунун долбоору каралды. Кеңири баяндама менен Жогорку сотунун судьясы Болотбек Батыралиев, ал эми кошумча баяндама менен Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Ильязова жана Чүй облустук сотунун судьясы Гүлназ Кадыровалар чыгышты. Биринчиден ушундай категориялардагы иштерди кароодо кетирилип жаткан процессуалдык жана материалдык нормалардын ката кетирилип жатканы дагы соттор аркылуу. Экинчиден ушул категориядагы иштер боюнча практиканы бирдей практика жасоо, камсыз кылуу бирдей практиканы. Ошол негизде ушул токтомдун долбоору иштелип чыгып атат. Күн тартибинин 3-чү маселеси Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө токтомдун долбоору каралды.